адамдарына, алардын ичинде кимдер Аллахка жана кыяматка ыйман келтиргендер болсо, аларга эмне деди? Мөмө жемиштеринден ырызкы бергин деди. Алымдар айтышат, бул жерде Аллахта Ибрахим пайгамбар дуа кылганда эмне деди? Биринчи буларга тынчтык, амандык бергин деди. Ырызкысынан мурда, булардын курсагына тойгозо турган ырызкысынан мурда биринчи тынчтык, амандык бергин деди. Не себептен? Анткени адам баласында тынчтык жок боло турган болсо, ал пайда бербейт ырызкысы дагы. Эң биринчи нерсе тынчтыгы. Тынчтыктын артынан бүт жакшылыктар келет. Адам тынч боло турган болсо, мисалы эгерде тынчтыгы жоголо турган болсо, алдында канчалык жакшы тамак аш турса деле, башка нерсе турса деле, анын жеген да каяка кеткенин деле сезбейт да. Демек, ушунчалык бул тынчтык деген баалуу зарыл болгон үчүн Ибрахим алейхиссалам билесиздер, халилулла, Аллахтын халили болгон пайгамбар. Ошол нерсени жакшы түшүнгөндүктөн не дуа кылганда биринчи ушун дуа кылып, Рабби жан хаза баладан амина. О Аллахым, ушул өлкөнү тынч кылгын, аман кылгын деди. Демек, амандык жок боло турган болсо, ибадаттарыбыз кыла албайбыз. Аллах Таалага туура сыйына албайбыз. Тынчтык жок боло турган болсо эмне? Көптөгөн жакшылыктардан кур калабыз жана колубузда бар жада калса жакшылыктарыбызды дагы, Аллах Таала берген нематтарды дагы пайдалана албайбыз. Эгерде тынчтык жоголо турган болсо, адам баласы ибадатта кыла албайт. Жада калса, эгерде коркунуч боло турган болсо, тынчтык жок болсо, адамдар иманга да келе албай калышы мүмкүн. Буга мисалдардан Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фама амана ли Муса илля зурриятан мин кавмихи аля хауфин мин фирауна ва малаихим аяфтинахум." Муса менен Муса пайгамбарга дейт, бир топ гана урпактар иман келтирди. Адамдар бир топ эле жамаат иман келтирди. Кандай абалда? Фираундан корккон себептен көпчүлүгү иман келтире алган жок. Ошол фитна, алардын азабына, фитнасына, азгырыгынан корккон себептен Фираундан. Муса алейхиссаламдын акыйкатыны көрүнүп турса дагы, ал ачык айкын далилдерди көргөзүп турса дагы, не коркунуч болгон үчүн иман келтире алган жок. Канчалаган чоң жакшылыктан курук калып, түбөлүктүү бактысыз болуусуна себеп болуп атат. Не себеп болуп атат ошого? Тынчтыктын жоктугу, коркунуч пайда болгондугу ошол нерсеге себеп болуп атат. Демек, бул жерде тынчтык деген адам баласынын түбөлүктүү бактылуу болуп калуусуна же түбөлүктүү бактысыз болуп калуусуна себеп болуп атат. Эң негиздүү нерсе, ушунчалык негиздүү нерсе экендигине далил болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва дарабаллаху масалан кариятан канат аминатан мутмаиннатан я'тиха ризқуха рагадан мин кулли маканин факафарат би ан'амилlah." Аллах Таала силерге ушундай бир айыл жөнүндө, бир жашоочулар жөнүндө, жашоочуларды мисал кылат дейт. Алар эмне? Тынчтыкта болушчу дейт да. Аминатан мутмаинна, тынчтыкта, бейпилдикте болушкан дейт. Көрдүңүзбү, Аллах Таала бул аятта дагы аларга өзүнүн берген неаматтарынын эскерип атканда, биринчи тынчтыкты эскерип атат. Айтат, алар тынчтыкта жана бейпилдикте болушкан дейт. Аларга андан кийин ырызкылары ар тараптан келип турчу дейт. Бирок эмне? Факафарат би ан'амилlah. Алар эмне? Аллах Таала берген тынчтыкка капырлык кылышты. Ошол берип аткан тынчтыгына, ырызкысына кафырлык кылышты. Аллах Таалага кафырлык кылышты. Аллах Таала аларга эмне? Ошол себептүү шүгүр кылышкан жок. Либасал жу, аларга ачкачылыктын, вал хауф жана коркунучтун тынчтыгын кетирип, ошол ачарчылыктын жана коркунучтун кийимини кийгизип койду аларга. Не себептен? Бимаканиястан кылган иштери себептүү, өздөрү колдору менен кылган күнөөлөрү себептүү дейт. Бул аятта да Аллах Таала бизге ошо пенделерине берген неаматтарды эскерип атканда, эң биринчи тынчтыкты эскерип атат. Тынчтыгыбыз бар боло турган болсо, эң биринчиден Аллах Таалага каалагандай, Аллах Таала буйругандай ибадат кыла алабыз. Тынчтыгыбыз бар боло турган болсо, бала чакабыз амандыкта, саламаттыкта талим алып, тарбия алып, үйрөнө алат. Тынчтыгыбыз бар боло турган болсо, Аллах Таала берген неаматтарды, жакшылыктарды туура жолго пайдаланып, каалагандай рахатыны көрө алабыз. Эми ушулардын бардыгы тынчтыгың бар боло турган болсо, тууган уруңду зыярат кылып барып көрө аласың. Тынчтыгың бар боло турган болсо, эмне? Досторуңдан карым катнашта болуп, тууганың менен карым катнашта жүрө аласың. Тынчтык жок боло турган болсо, эгерде жогото турган болсок, ушунун бардыгы тескериче кетет. Эмне? Эң биринчиден даже жанагындай ал
тынчтыктын кетүүсү ар кандай жол менен кетип калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн кээде жалпы динге тынчтык кетиши мүмкүн. Ким мусулманмын десе эмне, аларга сыноо келип калат мусулманмын дегендерге. Кээ бир учурда эмне, ким таухидти кармай суннаны карманам десе, алардын тынчтыгы кетип калат. Кээ бир учурда эмне, тамак аш жагынан тынчтык кетет, дагы бир иш жагынан кетет. Тынчтыктын кеткендиги ар кандай жактан кетет. Ошон үчүн эмне, тынчтыкты жогото турган болсок, ушул нерселер жоготот. Эң биринчиден Аллах Таала каалагандай беймандык, бепилдикти, тынчтыкта ибадат кыла албайбыз, Аллах Таалага кулчулук кыла албайбыз. Даже кээде мисалы үчүн мечиттер тыйылып калышы мүмкүн. Мечитке баруу апасына кооптуу болуп калышы мүмкүн. Кээ бир өлкөлөрдө ошондой. Мечитке баруу кооптуу, жума намазга баруу кооптуу. Кээде эмне, сакал коюш коркутуу болуп калышы мүмкүн. Сакал койгон адам тынчсызданып жүрөт. Кээде эмне, хижаб кийиш коркунучтуу болуп калышы мүмкүн. Хижаб кийиш. Динге ушундай кызык болуп калган болсо, бул эми динге байланыштуу маселелер. Ошондой эле жалпы динге байланыштуу эмес, мамлекеттеги эле башка эле тынчтыктар кетет. Мисалы үчүн, революция сыяктуу, митинг сыяктуу, ушул сыяктуу бирдекелери боло турган болсо, адамдардын жалпы тынчтыгы кетет. Ызчуу, тополоң болуп аткан болсо, жана айтып өткөндөй, бала чакаңды тыч, садикке ташый албайсың, садикке таштай албайсың, мектепке окута албайсың, тууган уруңду зыярат кыла албайсың. Кыскасы, көптөгөн жамандыктарга дуушар болобуз. Ошо Аллах Таала берген жакшылыктардын көптүгү ушу тынчтыктын кетүүсү менен жоголот. Жада калса Аллах Таала берген бизге неаматтарды рахаттанып пайдалана албай калабыз. Колуңда акчаң бар, тынчтыгың кетсе эмне, иштете албай калышы мүмкүн. Байлыгың бар, иштетүүдөн эмне, сен аканда адамдар аңдып турат. Иштетейин десең, акчаң бар экенин биле турган болсо, алат. Ушундай абалдар түшүп калат. Демек, тынчтык кете турган болсо эле, анда же болбосо, тынчтыгың жок болсо, сен аңдыган адам жок болсо дагы, кыжалаччылыгың болуп аткан болсо, рахатын көрө албайсың. Демек, ушундай баалуу нерсе экен, бул. Тынчтыктын баалуулугуну билдик. Эми бул тынчтыкты кетире турган нерселер эмне? Тынчтыкты кайсы нерселер кетирет? Бизде мусулмандардан тынчтыгыбызды, амандыгыбызды кайсы нерселер кетирет? Эң биринчиси эмне? Бул күнөөлөр. Күнөөлөрдүн эң чоңу ширк, Аллах Таалага кылуу, ширк кылуу менен кетет. Жана ошондой эле бидаттар, динге киргизилген жаңылыктар. Ошо ширк болгон жерде, ширк таркаган жерде, бидат таркаган жерлерде не тынчтык кетет. Бул себеби Аллах Таала берген неаматка кафырлык кылуунун эң негизгилери ушулар. Аллах Таала бизге ошо ага кулчулук кылсын, жалгыз өзүгө сыйынсын, жалгыз өзүнө ибадат кылсын деп буйруп аткан болсо, ошонун негизинде бизге тынчтык берип аткан болсо, бепилдик берип аткан болсо, анан биз ага кафырлык кылып, ширк кыла турган болсок, анын динин өзгөртүп, бидаттарды кыла турган болсок, бул эмне? Шүгүр кылуу эмес, тескерисинче капырлык болуп эсептелет. Дагы ошон үчүн эмне? Ал тынчтыгыбызды Аллах Таала бизге алып коюу коркунуч келет. Жогоруда эскерилген аятта эмне болду? Аллах Таала мисал кылды бир айыл жөнүндө. Алар эмне? Жашоочуларга Аллах Таала тынчтык берди, бепилдик берди, ырыскысыны күтүлбөгөн жактарынан берди. Факафарат би ан'амилла. Аллах Тааланын берген неаматтарына кабыр кылышты. Фазaqahallahu libasal ju'i wal khafi bima kasabun. Аллах Таала аларды не кылды? Ачарчылыкты, коркунучту кийгизип койду кылган иштери себептүү. Кылган иштеринде ошо күнөөлөрү себептүү. Күнөөнүн эң биринчисинде ширк кылуу, бидат кылуу. Андан кийинки бардык күнөөнүн бардык түрү ушулар тынчтыгыбызды кетирүүгө себеп болот. Экинчиден, шүгүр кылбагандык. Адам баласы канчалык жакшылык болгон сайын болсун деп ач көздүк кыла бергендик. Аллах Таалага шүгүр кылбасаң, бизге келген нерсе каниет кылбай турган болсок, кандай гана жакшылык болбосун. Азыркы күндө, мисалы үчүн биздин бийликке карата дейли да. Аллага шүгүр, президентибиз, Алла ыраазы болсун, жардамчылары колдоруна келишинче иштеп атат, жумбу? Өлкөнү өндүрүүгө, жылдырууга, карыздан чыгарууга түнү күнү иштеп атат. Ал бизге белгисиз ал нерсечи, биз көрбөй жатабыз. Биз ойлоп атабыз да, жөн эле жыргап, бала президент болгон адам жыргап жүрөт. Андай эмес, алар да ошончо түйшүк. Элестетиң, 7-8 миллион элдин мамлекеттин сакталып калуусу, мамлекеттин өнүгүүсү ушунча адамдын тагдыры колунда. Аларда жоопкерчилик чоң, канчалаган түйшүгү бар да. Ошондой түнү күнү иштеп атат, аракет кылып атат. Биз үчүн аракет кылып атса да, көпчүлүк адамдар эмне? Ушундай адамдар бар. Наразы да, ар дайым наразы болгондар бар да. Эч качан разы болбойт да. Бул эмне? Шүгүрчүлүк эмес бул.
Allah Taalaga şükür kılış gerek. Elhamdülillah uşunday biz üçün iштей turgan, biz üçün kызмат kыла turgan el başçılарды berip koydu. Çimbi? Bolat эле алар деле иштебей эле жеп, урдап, тоноп, коркутуп, камап эме кылып эле отурса, ал деле болмок да, колунан келмек да. Ал elhamdülillah биз үчүн кызмат кылган эл башчыларды чыгарды, бул деген чоң неамат. Биз шүгүр кыла турган болсок, ошого Аллах Таалага шүгүр кыла турган болсок, Аллах Таала аларга дагы ийгилик берет. Аллах Таала хидаят берет. Демек, мусулман адам жанагындай наразы боло бербеш керек ар дайым элечи. Мында акыйкатты караш керек, ак караны караш керек, айырмалаш керек. Аллах Таалага шүгүр кылыш керек. Ошо эл башчылар азыр бизде elhamdülillah ибадатыбызга тийип атабы? Эч бир ибадатыбызга тийген жок. Каалаган мечитиңде каалагандай намаз окуйсуң. Чынбы? Ибадаттарыбыз каалагандай кылабыз. Шүгүр кылыш керек, башка өлкөлөрдү караш керек, башка өлкөлөр мындай эмес. Сакалыбыз кээ биргилеринде белине чейин түшүп калган, эч ким учуккан жок. Хижап кийип жүрөт, бар, elhamdülillah Аллага шүгүр кылыш керек да, көптөгөн жакшылыктар бар да. Эми дагы бул тынчтыкты кетире турган иштерден ошо эл башчыларга каршы чыгуу. Жана ошондой эле эл башчыларга кайсы нерсенин негизинде каршы чыгуу? Болор болбос ушактардын негизинде. Түшүнүктүбү? Таралган, такталбаган, чын калпы такталбаган ушактардын негизинде эл башчыны жамандап, айыбыны ачып, артынан ушак кылып, ушундай болуп атыптыр, азыр саясат мындай болуп атыптыр, тигиниси муну жеп атыптыр, мунун жеп атыптыр деген сөз. Ошон сүйлөгөн көбүнчө бир 90дан ашык пайыз адамды ошондой сүйлөгөндөрдү. Кана фактың барбы? Факт менен келчи, далилиң барбы? Же көрдүңбү? Же кагаз түрүндө бар, кандай эмеде бар десең, көбүндө жок. Эми айтпады, булар билет да деген эме да. Аллах Таала Куранда айтат, эмне? Я аyyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. О, иман келтиргендер, силерге бир фасык адам бир каба менен келсе, аны тактагыла дейт. Тактагыла. Жөн эле сүйлөп алып, эмне? Фатабайяну тусибу кавман bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Силер дейт, бир такталбаган кабардын негизинде башка бир коомго зыян берип алып, өкүнүүчүлөрдөн болуп калбагыла дейт. Азыр эмне? Президент жөнүндө же дагы бир эме жөнүндө ушак сүйлөнсө, аны тактабай туруп таркаткан болсоң, сен эмне гыйбат кылып бирөөгө зыян жеткирип атасың? Бул жөнөкөй адамга, президент эмес, эл башчы эмес, жөнөкөй адамга сүйлөгөн бул чоң күнөө болот. Ошон жала тактабай туруп сүйлөп атса, элестет, эл башчыга ошон сүйлөсөң, ал эселеп эме болот. Демек, азыркы учурда өзгөчө мындай кырдааларда жандай кээ эл душмандары, мамлекет душмандары чыккан, курчуп аткан кырдаалдарда адам бекем болуш керек. Не мусулмандын бул ишениминен, акыйдасынан эң биринчиден бул динибиз, акыйдабыз, экинчиден эмне? Мамлекет бардыгыбыздын мамлекетибиз. Бул бир эки адамдын өлкөсү эмес. Мамлекеттин тынчтыгы бардыгыбызга керек. Демек, биз бардыгыбыз мамлекеттин адамы болушубуз керек. Мындай айткан кээ биркилер ушинтип мамлекетти мамлекетти колдоо, эл башчылар колдоо, баларды ушак кылсаң болбойт, эме десең, эмне дейт? Бул бийлик менен окшойт, бул мамлекет менен окшойт депчи. Сен бийлик менен болбогоңда, мамлекет менен болбогоңда кимсиң сен? Ким мененсиң өзү? Өзүңчө эмне бир мамлекетке каршы бир адамсыңбы? Же бир эмне кимсиң? Чынбы? Биз эмне бир элбиз, бир коомбуз, бардыгыбыз мамлекетке бир күч болушубуз керек. Эгерде кайсы бир адам мамлекеттин мамлекетке кооптуулук жаратып аткан болсо, аны эмне колубуздан келишинче тыйганга аракет кылыш керек болсо, ошо эмне жеткирип маалымат жеткиришибиз керек. Моундай болуп атат. Органдарга жеткириш керек. Моундай кооптуу иштери болуп атат. Көтөрүш кылайын деп атат, мындай кылып атат деген. Бул жардам да ошо. Азыр эмне бир митинг уюшуп, көтөрүлүш болуп, мамлекет артка кетсе кимге пайда? Ал жеке бир адамдын кызыкчылыгына пайда табышы мүмкүн. Бирок жалпы мамлекет, жалпы элге кандай чоң зыян алып келет да ал нерседен. Ошо себептен урматтуу угундар, бул жанагындай кошоматчылдык же башка нерсе эмес, бул бардыгыбыздын жашообуз.
Кимибизге кызык айтыклачы азыр мисалы үчүн эртең эле турсаң ызычуу болуп атат, жолдоруң тосуп, ишиң жок, нормаль жүрүп аткан ишиң жок болду, жолуң тосулуп калды, чыга албай жатасың, балдарың окубай калды, мектептер токтоду. Кимге кызык? Кайсы бирибизге бул кызык? Эч кимге кызык эмес бул. Эч кимге пайдасы жок. Эмне мындай иштер жеке эле бир адамдардын бир кызыкчылыгына кетет. Ошол себептен бул эл башчылары жөнүндө, өзгөчө бийлик жөнүндө болуп атканда жаңы таркалган ушактарга, сөздөргө, видеолорго, кабарларга жөн эле ишене бербеш керек да. Ишенгенде аны уккандан кийин дагы эмне бул аны биринчи ишениш үчүн мусулмандардан жакшылап тактап билиш керек. Тактадым дегенде мен интернеттен көрдүм дегениң тактаган эмес ал. Кээ бирлер ой дейт, такта десең интернеттен, ютубтан көрдүм дейт да. А ютубтан чыгып аткан маалымат баары туура эмес. Бирөө айтып, же комментарийде ушинтип айтыптыр да. Алардын баары такталган маалымат эмес. Факт керек конкретно. Бул бир, экинчиден ал такташ, ал жедиби, жебедиби, урдадыбы, урдабадыбы, мындай иш кылдыбы, кылбадыбы, бул карапайым адам иши эмес да. Киришип эле мен аны тактап, кана чындап эле жеппи, чындап эле урдап, ар кимдин өзүнүн неме органдары бар, аны тактай турган, терише турган жактары бар да. Алар ошол өздөрү тактайт. Үчүнчүдөн эмне? Маалымат чынбы, жалганын билгенден кийин дагы билген нерсеңди сөзсүз эле таркатыш шарт эмес. Азыр эмне? Көпчүлүгүбүз сөздү мындай ойлонбой сүйлөп коюп алабыз да. Бир видеодо көрдүк, бир кабарды же бир жерден окудуң, Facebook'тан же комментарийден бир жакта окудуң, сразу бирөөгө ошону айтып берип кое беребиз. Мындай жыйынтыгын ойлобойбуз да, ушуну айта турган болсом, азыр ушул кабарды айта турган болсом, ушул адамдын жүрөгүндө бийликке каршы, президентке каршы же кандайдыр бир адамга каршы жек көрүп пайда болуп калбайбы, жаман көрүп пайда болуп калбайбы, бул кабар өзү чын эмес болуп атса, же такталган эмес болуп атса деген ой жүгүртүү жок да бизде. Эмне? Как будто сөзүбүзгө, сүйлөгөн сөзгө эч качан жооп бербей тургандай да. А бул жашоодо жооп бербесектен Аллах Тааланын алдында жооп беребиз. Аллах Таала Куранда айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид." Не кайсы бир сөз сүйлөбөсүн, кандай гана сүйлөбөсүн, рақиб бар дейт, анын көзөмөлдөөчү бар дейт. Бекем рақиб. Мындайча айтканда, эч бир нерсени чыгып кете албайт анда. Ар бир сөзүң жазылып турат да. Ошон үчүн эмне? Бирөөнү ошо кабар өзгөчө ушундай кырдаалдарда мамлекет жөнүндө эл башчылары жамандаган сөздөрдү, ушактарды, себеби бул деген мамлекетке, бийликке жагынуу, же президентке жагынуу, же бирөөгө жагынуу үчүн эмес. Мунун артынан келип турган зыян кооптуу болгон үчүн. Бирөөгө сүйлөйсүң, бир президент жөнүндө сүйлөп койсоң, мейли ал жеке президент өзү менен эмеси болсо, өзүнө тиешелүү, жалпы мамлекетке зыяны жок, башка болсо, ал башка адамгерчилиги менен ал башка да. Бирок эмне? Көпчүлүк учурда ошо саясий сөздөр, бийликке болгон сөздөр бул жалпы зыян келет. Эгерде адам ошо реакция кыла бере турган болсо, каршы чыгып, кошулуп, бирдеке боло турган болсо, бул жалпы мамлекетке, жалпы тынчтыкка зыян тийгизет да. Демек, биз ошондой учурларда аябай сак болушубуз керек. Сүйлөгөн сөздөрүбүздү такташыбыз керек. Уккан кабарларыбызды дагы эмне? Ар бирин эле айта бериш шарт эмес. Омар разияллаху анху айткандай, "Ла такуну мазаи'a бузура" дейт. Силер эмне? Почтальон боло бербегиле дейт да. Ар бир нерсени эмне укканын жеткирип. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Кафа бил мар'i казибан ан юхаддиса бикулли ма сами". Адам баласынын жалганчы болуусуна жетиштүү кайсы нерсе? Ар бир уккан сөзүн эле бирөөгө айтуу дейт да. Уктуң, көрдүң, болду сөзүгө айтыш керек. Бул сөздү айтсам, бул видеону таркатсам, бул кабарды таркатсам, артынан эмне жыйынтык келет деп бир аз болсо да анализ кылып коюшубуз керек да. Бир аз болсо дагы ойлонуп, токто, бул сен түшүнүп атасың, ошол видеонун туура эмес экендигин билип атасың, бирок сен жөнөткөн адам түшүнбөшү мүмкүн, анын акыланы кабыл кылбашы мүмкүн, ал жаман түшүнүк алышы мүмкүн. Ошол үчүн ар бир келген нерсени эле жөнөтүп эле таркатып, кабарларды эмете бербеш керек. Аллах Таала Куранда айтат эмне? "Ва иза жаахум амрун минал амни ау ал-хауфи азаъу би". Аларга бир тынчтык же бир коркунуч келе турган болсо, дароо аны таркатып башташты дейт да. Мындай болуп кетет экен, тигиндей болуп кетет экен деп. Азыркы ушу биздин абалдарыбыз да ушундай да көпчүлүк. Бир жаңылык чыкса, өзгөчө ушу революция жанагындай элге каршы
мамлекет өкілдері ушуга ошондо жаман таркайт да, жаман катуу талкууга чыгышат. Ошондой жерде карапайым мусулман адамдын милдети эмне? Фитна болгон жерде, башаламандык болгон жерде такыр аралашпай басылыш керек. Аллах Таала айтат, ошону бул мунафыктардын сыпаттарынан, иманы алсыздардын сыпаттарынан ошондой таркатып эле, ошого шериктеш болуп эле, кошулуп эле ушундай болуп кетет да. Эми Аллах Таала азыр келет бул аяттын улантысында, кийинки эме айтабыз. Эми биз бул сабакта айтпай эле коелу, мусулмандын эл башыга карата кандай милдети, ал жөнүндө айткан жокпуз. Биз тынчтыкты сактоо жөнүндө айтып атабыз. Негизи мусулман эл башыга баш ийүү керек экендиги бул важип биздин акыйдабыздан, мындайча айтканда ишенимизден да. Бул нерседе Ахлүсүннат ва жамаатта талаш болбош керек. Ал кандай башчы болбосун, мусулманбы? Биз баш ийишибиз керек, ага каршы сүйлөбөшүбүз керек, анын элдин алдында айыбын чыгарып сүйлөбөш керек, айыбын жашырыш керек. Бул Ахлүсүннат ва жамааттын акыйдасына. Бул нерсеге Ахлүсүннат ва жамаат оюнан чыгарып туруп эле акыйда кылып алган жок. Аллах Таала Куранда ачык айкын аятта буйруган. Бизди тавхидке буйруган, бизди намазга буйруган, бизди зекетке буйруган. Ошол сыяктуу эле аяттарда Аллах Таала бизди эл башчыларыбызга баш ийүүгө буйруган. Ва акимус сала, намазды тургузула, ва атуз зака, зекет бергиле деп буйруп атат Аллах Таала Куранда. Бул Куран, Курандагы эле аяттар. Ошо Курандын башка аяттарында айтат: "Я айюхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'ур расул ва улил амри минкум." О иман келтиргендер, Аллахка жана пайгамбарга жана өзүңөрдүн башчыларга баш ийгиле деп. Бул Курандагы аят. Мусулман адам, чыныгы Ахлүсүннат ва жамаат адам Курандын бардык бөлүгүнө иман келтирет. Китептин кээ бирине ишенип, кээ бир жамааттар окушуп кээ бирин таштап койбойт. Бул аятка кандай иман келтирсек, кандай моюнсунсак, намаз окуу дегенге кандай моюнсунуп атабыз, ага зекет бер дегенге кандай моюнсунуп атабыз, ошол сыяктуу эле эл башыга баш ий дегенге дагы ошондой моюнсунуш керек. Напсыңа жакпаган нерсени эле кылбай койбой. Демек, ушул эл башчыларга каршы үгүттөө, ошолордун айыптарын чыгаруу, ошол нерселерди таркатуу, бул эң негизги жанагы тынчтыкты кетирүүчү себептерден ошол. Мамлекеттин кемчилигин, айыбын элге жашырчу. Ал соц тармактан болсун, отуруштарда болсун, кандай жерде болбосун. Мусулман адам ошол нерселерден, ушактарды таркатуудан сак болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Башаламан фитна болгон учурда, акыйкат менен чындык билинбей калган фитна учурларда отурган адам турган адамдан жакшыраак. Турган адам басып бараткандан, ошого карап баскандан жакшыраак дейт да. Баскан адам чуркагандан көрө жакшыраак дейт. Андай фитналардан адам баласы билбей калат. Каяка кирип кеткениңди, эмне кылганын билбесин. Бул дүйнөдөгү адашканды эчтеке эмес. Жана айтып өткөндөй, биз коркунучубузду, көптөгөн нерсебизди жоготуп, түбөлүктүү бактылыкту жоготуп алууга себеп болушу мүмкүн. Эми ушул нерселер тынчтыкты кетирүүнө, жоготууна себеп боло турган эң негизги нерселер. Биринчиси эмне экен? Тавхидти таштасак, ширкке бата турган болсок, күнөөгө бата турган болсок, күнөө турларын кыла турган болсок, жана экинчиден эгерде шүгүр кылбай турган болсок, үчүнчүдөн ушул эл башчыларга каршы үгүттөп, шүгүр кылбаган дегенде мамлекеттин кылган иштерин да айтты да, жакшылыктарды да көрүш керек, адам ыраазы болгонун да үйрөнүш керек да. Андан кийин ошол эл башчыларга байланыштуу ушак такталбаган маалыматтарды таркатып, ошо менен алек болуу, ошол нерселер бул тынчтыгыбызды кетирүүгө себеп боло турган нерселер. Эми биз Аллах Таала берген неаматтардын эң жакшыларынан бул Аллах Таала берген тынчтык экен, тынчтыктын канчалык бабы экенин түшүнүп өттүк. Түшүнгөндөн кийин биз аны сактоого аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз сактап калууга аракет кылышыбыз керек. Ар бир мусулмандын милдети ошону сакташ керек, жоготпостон. Ал кандай жолдор менен болот дегенде, жанагы иштердин тескериси менен, эң биринчи Аллахтын буйруктарын аткаруу менен, тавхидти тургузуу менен, ширктен арылуу менен, сүннөттү тирилтүү менен, бидаттан алыс болуу менен, күнөөлөрдөн, бузуку, фасык, бардык күнөөлөрдөн колубуздан келишинче арылуу менен, алыс болуу менен, жана адамдарды ошол нерседен кайтаруу менен. Адамдарды тавхидке чакырып, ширктен кайтарып, сүннөткө чакырып, бидаттан кайтарып, күнөө иштерден кайтарып, жакшы иштерге чакыруу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Ушул иш менен эң биринчи мусулмандардын болот? Тынчтыгы сакталат. Буга аятта келет, Аллах Таала аятта ушунчалык
Bizge açık uşunday bayandap bergen al ayatda. Allah Taala aytadi: "Va'adallahu amanu minkum wa amilus salihat." Allah Taala silerдин içingerde iman keltirgenlerge jana жакшы амалдарды кылгандарга вада кылды дейт. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafallazina min qablihim. Аларды жер жүзүндө силерден мурунку коомдарда кандай өзүнө орун басар кылган болсо, силерди да аларды да эмне ошондой орун басар кылат дейт. Ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум. Жана аларга ал өзү ыраазы болуп дин кылып берген дининде бекемдик берет, туруктуулук берет. Мындайча айтканда диндерини бекем карманууга Аллах Таала тамкин, мүмкүнчүлүк берет. Вала юбаддиланнахум мин ба'ди хавфихим амна. Аллах Таала аларга не коркунучтан кийин тынчтыкты алмаштырып берет деди. Ушуну Аллах Таала вада кылып атат. Силердин жерде иман келтирип жакшы амал кылгандарга Аллах Таала ушуларды вада кылды да, анын не шарты не деп атат? Я'будуна ла юшрикуна би шей'а. Алар не жалгыз мен өзүмө ибадат кылышып, мага эчтеке ширк кылышпаса деди. Демек биздин эң биринчи эмебиз тавхид экен. Аллах Таалага сыйынсак, ширк кылбасак, жана иман келтирип жакшы амалдар кыла турган болсок, Аллах Таала бизге тынчтыкты берет, коркунучтан кийин тынчтыкты алмаштырып берет дейт. Жана динибизге бекемдик берет, динибизге күч берет. Жер жүзүндө эмне өзүнүн орун басары кылып берет деп атат. Демек, тынчтыгыбызды сактоонун эң негизги себеби биринчи тавхидти карманып, ширктен алыс болуп, сүннөттү карманып, бидаттан алыс болуу. Жана күнөөлөрдөн алыс болуп, жана адамдарды ошол нерсеге чакыруу. Экинчи нерсеси тынчтыкты сактоонун себептеринен экинчиси жанагындай бөлүнүп жарылуудан алыс болуу. Улутчулукка, же болбосо урууга, же болбосо жерге ушуга окшогон нерсени бөлүнүүдөн. Эгерде адам мусулмандар ошондой бөлүнө турган болсо, мусулмандардын тынчтыгы кетет, ыркы кетет. Кайсы жерде болбосун. Бул практикада баардыгыбыз билебиз да. Кайсы жерде мына биз өзүбүздө деле өзбек кыргыз урушу болуп өткөнчү башка эмелерде эгерде уруш боло турган болсо тынчтыгы кетет, эчикке чыга албайсың. Ошол эмне биз бир болгон мусулман эли бөлүнүп атканда да. Ошондой эле бир улуттун ичинде уруу болуп бөлүнгөндө мен уруум кыйын, мен улутум кыйын, мындай деп өздөрүн даңазалап чыгып, башкаларды кемситкенде анан ошол нерселер бөлүнүүгө, тынчтыгыбызды кетирүүгө, бул жөнөкөй эле чыгып кетет. Мисалы үчүн бир айылда эки уруу жашаган болсо, эки уруу кичине бирдеке талашып, атаандашып, жарышып кала турган болсо эле, ошол жерде элдин тынчтыгы кетип баштайт. Мындайча айтканда, ошолорго бир талашып аткан нерсесini оюну ошол ээлеп калат, кыжалачылык баштайт. Кантип биз өзүбүздүкүнө жетсек деп анан ар кандай жолдорду, ыкмаларды изилдеп баштайт. Булар да ошентип баштайт. Ортосунан уруш чыгат, башка чыгат. Бул бөлүнүп жарылгандыктын себебинен. Демек, мусулмандар бир болуш керек. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтканда: "Ва куну ибадаллахи ихвана." Силер Аллахтын бир туган болгон бенделери болуңар. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннамал муъминуна ихва." Чынында момундар эмне? Бир тугандар дейт. Биз өзбек болсо, кыргыз болсун, же болбосо сен кайсы уруудан болосуң, ал уруудасың, бул уруудасыңбы, кандай болсо дагы мусулманбыз. Мусулман ынтымактуулук сакташ керек, биримдүүлүктү сакташ керек. Эми үчүнчү эң негиздүү нерселерден тынчтыгыбызды сактап кала турган. Ар кандай башаламандык учурлар, ар кандай кырдаалар болот да, өлкөдө болот эмне. Ар кандай башаламандык кырдаалдар болуп атканда, эң биринчиден ошол абалда мусулмандардан кимдер менен бирге болуш керек. Кайсы партия менен, кайсы жамаат менен, ким менен бирге болуш керек деген эмес бул жерде. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, ошо мусулман адам башаламандыкта каяка кетишин билбей калат. Кимдин себеп угушуну билбей калат, кимди угушту билбей калат, эмне кылышты билбей калат. Мусулман адам ким менен болуш керек? Биринчиден чыныгы илим ээлерине кайтыш керек. Чыныгы Кур'ан сүннөттүн негизинде динине туура карманган, таква болгон илим ээлерине кайтыш керек. Анткени шарият илиминде баардык нерсеге туура чечимдер бар. Алымдардан, чоң алымдардан сураш керек андай маселелерди. Бул экинчиден эл башчылары менен бирге болуш керек ар дайым. Жамаат, мындайча айтканда, бул эки сөздү бириктирип айтканда, жамаат менен бирге болуш керек. Жамаат деген кандай шариятта? Жамааттын эки мааниси бар. Жамаатул адиян, жамаатул абдан деп коет. Диндеги жамаат жана денелердин биригүү жамааты дейт. Диндеги жамаатты биз каяктан бир болуп атабыз? Туура жолдогу акыйкаттагы алымдардан акыйкатты сурап,
билип атабыз, ошолор менен бирге болуп атабыз башаламыздан. Экинчиси болсо денелер менен болгон деген бул эл башчылары менен бирге болот. Кайсы партия, кайсы адамдар, кайсы революционерлер ким болбосун каршы чыгып ызы-чуу кылып атса, кээ бирлер ойлойт, булар жеңип кетет окшойт, булар мынтип кетет окшойт. Мен ушуларга бир жерине илешип калсамбы, же мындай болуп калсамбы деген сыяктуу, же ушу андай болбосо да эмне ичинде ой келет, ушулар келип калса жакшы эле, ушулар буга караганда жакшыраак болот эле деген сыяктуу ойлорго барышы мүмкүн да. Жок, мусулман адам андайга жол берилбейт исламда. Мусулман адам эмне? Өзүнүн эл башчысына туруктуу болуш керек. Сөз бердиңби, ага мен мусулман башчым деп этикат кыласыңбы, эч кандай абалда саткындык болбош керек. Мындай жүрөгүңдөн каалоодон, булар жеңип кетсе жакшы болот эле, бул кулап кетсе жакшы болот эле деп мо иштерим жүзүп кетмек, бул болуп кетмек деген нерсе болбош керек. Мусулман адам, дини бар адам, Аллах Тааладан корккон адам не кылыш керек? Наркы адамды жек көрүш керек. Ошо каршы чыгып аткан, ызы-чууну баштап аткан, тынчтыкты кетип аткан, мусулмандардын биримдүүлүгүнө, тынчтыгына, мамлекеттин тынчтыгына, биримдүүлүгүнө кетирип аткан адамды жек көрүш керек. Аны президент үчүн эмес, Аллах Тааланын дини болгон үчүн жек көрүш керек. Түшүнүктүбү? Аллах Таала ошондой дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат. Эгерде силер дейт, бир адамдын бийлигинин астында бириккен болсоңор, чогулган болсоңор, баарыңар бир болуп турганда, ошол нерсени бирөө бузам деп келген болсо, анын башына кылыч менен ким болсо да чапкыла дейт. Көрдүңүздөрбү? Шарият кандай эме кылган? Шарият бул жерде жеке ошо президентти жакшы көрүүгө, президентке кошоматчылык кылууга буйруган жок. Анткени элдин биримдиги, ынтымагы, тынчтыгы бул адамдын кызыкчылыгынан жогору турат, ошон үчүн айтып атат. Мо кызыкчылыгына жанагындай ошол силердин ынтымагыңарды, биримдигиңерди, бир өлкөдө бир башчыга баш ийип атканыңарды көрө албаган адамдар болуп атса, бул келип эртең бузуп, сенин тынчтыгыңды жоготот деп атат. Ошон үчүн эч качан андайларга азырылып кетпегиле деп атат. Бул шариаттын эң туура чечими. Ким кепилдик берет? Азыр алмашып кетсе, биз жыргап кетебиз дегенге. Эч ким кепилдик бере албайт. Жыргатам деп миң сөз, миң кооз айтса дагы эч ким кепилдик бере албайт. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, эң негизгиси бизде эмне? Этикатыбызда эл башчыга баш ийиш керек, моюн сунуш керек, ага каршы чыккан болбойт, анын айыптарын жашырып элге тараткан болбойт дедикпи? Ушул этикатты. Эми ким ага каршы чыга турган болсо, биз ага каршы турушубуз керек. Ошо каршы чыкканга каршы туруш керек деген биздин бул динибиз, этикатыбыз. Бирөөгө жакынышыш үчүн эмес, динибиз болгон үчүн ошону кармаш керек бекем. Ар кандай абалдарда. Демек, ошондой этикатта болгон адам любой ситуация, кандай абалда болбосун, эл башчы менен, мамлекет менен бирге болот. Мындайча айтканда, мамлекеттин кызматкери, мамлекеттин аскери, мамлекеттин адамы болот ал адам. Ал эмне? Мамлекетте бир жерде иштесе да, иштебесе дагы. Демек, ар бир жаран мамлекеттин аскери болуш керек. Ар бир жаран мамлекет үчүн кызмат кылыш керек. Ар бир жаран эл башчыга жардамчы болуш керек. Колу пут болуш керек. Тескеринче ага тоскоол болбосо. Түшүндүңбү? Аллах Таала Кур'анда айтат, жанагы аятта айтат. Эгерде аларга бир тынчтык же бир коркунуч бирдеке келип калса, аны дароо таркатышат дейт да. Валау раддуху وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. Эгерде ошолор дейт, кандайдыр бир иш болуп аткан болсо, аны дароо эле сөздү таркатып, ушакты таркатпастан пайгамбарга же болбосо өздөрүнүн эл башчыларына кайтарса, мындайча айтканда, чечим колунда болгон адамдарга кайтарса, туура чечимге жетишмек дейт. Бизде кандай башаламандык болуп аткан болсо, эмне болуп атса, түшүнүксүз нерсе болуп атса, ар бир нерседе өз ээлерине кайтарышыбыз керек, ар бир иште. Органдардын өздөрүнүн иши бар. Биз ар бирибиз орган болуп кетпешибиз керек. Эл башчынын өзүнүн иши бар. Баардыгыбыз эл башчы болуп алганыбыз болбойт, чынбы? Ар бир ишти өзүнө, өз ээлерине тапшырышыбыз керек. Мына ошондо туура чечим болот. Андан кийинки демек биз башаламандык учурда мамлекет менен бирге, эл башчы менен бирге болуш керек. Бул тынчтыкты сакталып калуунун эң негизги жолдорунан. Экинчиден, андан кийинки нерсе эмне? Эң негизги себептерден тынчтыгыбызды сактоо бул Аллах Таалага дуа кылуу.
Ар дайым Аллах Тааладан өлкөбүзгө, элибизге, жерибизге тынчтык тилеп дуа кылышыбыз керек. Ар бирибиз. Бул ибадат, чоң ибадат. Жөн гана кайдыгер кар, мага баары мен ишим кетип атат, нормально кетип атат бар жогум деп жүрө бербестен, эмне? Ар бир адам ал бир күндө кетип калышы мүмкүн, тынчтык. Бир күндө жумуштарым болбой калышы мүмкүн. Бир күндө өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн эмне? Аллах Тааладан бекемдик сурап, ар дайым тынчтыкты сурап дуа кылышыбыз керек. Анан эл башчыларга дуа кылыш керек. Эл башчыларга дуа кылуу бул Ахли-Сүнна ва Жамааттын белгилери, символдор. Мындай символ деген кандай кадырлат? Бир белгилүү көзгө көрүнүктүү нерсе да, чынбы аламат, ошондойбу? Демек Ахли-Сүннанын белгилеринен бул эл башчыларга дуа кылуу, Аллахым ушуларга ийгилик бергин, хидаят бергин, тавфик бергин, өзүң жардам бергин деп ар дайым дуа кылып сурап туруу бул Ахли-Сүннанын жолунан. Илгерки адамдар айтышкан. Эгерде кайсы бир адам эл башчыга, падышага жакшы дуа кылып атса, жакшы тилектерин айтып дуа кылып аткан болсо, билгини фа'ала маннаху сахибу сунна. Билгини ал пайгамбарыбыздын сүннөтүн жолун жолдогон адам экен дейт. Эгерде бир адамды көрсөң, ал эл башчыны каргап атканын көргөн болсоң, эл башчыга жаман дуа кылып атканын көргөн болсоң, ал билгини ал бидатчы экен, адашкан адам экен деп. Демек пайгамбарыбыздын сүннөт жолу эмне? Бул эл башчыларга жакшы дуа кылуу. Эл башчыларга ийгилик сурайлы, жардам сурайлы, тавфик сурайлы, хидаят сурайлы, адилеттүүлүк сурайлы, кандай гана жакшылык сыпаттар болбосун сурайлы. Балким ошол биз чын жүрөктөн кайсы бирибиз ыхластуу абалда бир дуа кылган болсок, ошол дуабыз кабыл болуп кеткен болсо, ошол себептүү канчалаган адамдын жашоосу оң болушу мүмкүн. Канчалаган жакшылыкка себеп болот. Ошон үчүн Фудайл ибн Ияд айткандай, эгерде менин жалгыз кабыл боло турган дуам болгондо мен эл башчыга дуа кылмакмын дейт. Анткени эл башчы оңолсо жалпы эл оңолот деген. Эл башчынын оңолуусунда жалпы элге пайда бар деген. А мен өзүм болсом деп, өзүм эле жеке пайдасы дейт. Биз эмне төнкө өзүбүзгө сурайбыз да, Аллахым бер. Эмне эл башчыга дагы сурап, мамлекетке да дуа кылып үйрөнүшүбүз керек. Бул сүннөттөн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн. Аллах Таала баарыбызды ошол чыныгы сүннөт жолуна бекем кылган болсун. Аллах Таала элибизди, жерибизди тынчтык менен, бейпилдик менен сактаган болсун. Аллах Таала ушу эл башчыларыбызга иштеринде ийгилик, тавфик берген болсун. Ар кандай ички жана сырткы душмандардан Аллах Таала өзү аларды сактаган болсун. Ошол душмандардын жамандыктарын өздөрүнө кайтарган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.